Ассаламу алейкум, Машина Кейс каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ош шаарынан сүйлөп жатабыз. Азыр бул көчөлөрдүн кесилиши Масалиев менен Мунуев көчөсүнүн кесилиши болот. Бул видеодо ушул Масалиев көчөсү менен ошол Зайнабединовага чейин бир аз кандай өзгөрүүлөр бар болсо ошолорду тартып маалымат берип кетейин деп чечип атам. 4 март 2025 жыл. Бул жакта дерлик өзгөрүүлөр жок. Ошол келечекке жакындаганда, келечек базарына жакындаганда ошол кызыл сызыкка чыгып кеткен объектилер да бар беле, ошолор да азыр тартылып көрсөтүп кетем. Эки күн катарынан кар жаап, кыйла суук болуп калды. Азыр биз эртеменки саат 10 болуп элек. Мындай минус ой болуп атат азыр. -2, -1 деп. Ошто сагынгандарга да мындай нота сокулуп эле тартып атам. Көрүүчүлөрүбүз комментарийде жазып калып атышат. Ушул мен ушул Европадан, ушул Голландиядан көрүп атам, ушундай жерлерди тартып коймузчу Ош шаарын. Ушу көчөлөрдү көп жылдан бери көрө элекмин, сагындым деп. Эндер да жөн өзгөрүүлөр болбосо дагы азыр кандай абалда да көрсөтүп коюп атам. Ошолор суранычтарды эске алып, азыр Оштун көркү болгон ошол жер үстүндөгү көпүрө менен да чыгып аркы өткөтөбүз. Булар да бирок снос деп жазылган. Мына кызарып турат. Кызыл жазуу менен жазып койгон. Буяк менен. Булар деле алынса керек ого. Етастын алдына тартып коюңуз деп аткан эле. Мына етас менин оюмча уже жылдырып, баягы мыйдамды чегинде жылдырып жасап коюшкан окшойт. Жаңы эле ооба жылып тур булар. Етас если yazar ордуна келтирип коюптур. Төрт бурчунан тең мынандай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, анан кийин кара карпандарга да ошондой лифт коюлган, бирок
башында иштеп атты, азыр иштебей атат окшойт. Көрүлөбүз. Жакта LED экрандар. Şu жарнамаларды көрсөтүп турат. Нарықтан ғасырда тапта мұқтаж болып тұрған жағы қолыңыздардан келген жөнтеңіздерді шыққан суммаңыздарды салып жардам беріп қойышыңыздарды сұранамыз. Кіргізілім келіңіздер ең ұшында ең болу ынтымақ болу жардам беріп қойышыңыздарды сұранамыз. Yok. Çıkan sunmamızları sağlayıp Şu Ramazan soda борбор жагына жакындап келип калдык. Айтмакчы, кайсыл өлкөдөн, кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды комментарийге жазып коюңуздар. Бизге аябай кызык. Аккеме турак жай комплекси бул. Аккеменин ошол биринчи кабатында ушундай сода жайлар жайгашкан, глобус дагы бар. Жакта да ушундай курулуштар жүрүүдө. Бул жакта ошо буздурлуу иштер жок, снос иштер жок десеңиздер, бар. Эми башталып атат. Ош шаарын жакшы билгендер. Авиакасса катар, көпчүлүк авиакассалар ушул жакта болчу эле. Дээрлик бар деген эле авиакассалардын мындай снос болуп алынууда. Жакта жүрүүдө. Ушу чегара ошол жака чейин окшойт мына. Бир дээрлик 1 метрден көбүрөөк алыныптыр. Булар дагы эми алып башташат окшойт. Көчөнүн аркы бетинде
ушундай эле абалда. Бул жак ушул ашкана окшойт эле. Ашканага ошол кафе болчу эле да. Тротуар жак тосуп мындай бузуу иши кызуу жүрүүдө экен. Мана өтө берелем да. Жак жолу. Мына бул жактын да бурчунан башташыптыр. Мечит жакта дагы. Мынакей бул жерде мурда ошо самса пирожки ушу жерлер сатчу эле алып коюптур. Бул бурчун Имам Аль-Бухари Алай мечити. Бул Рамазан айыңыздар мубарек болсун, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушундай тилектерге биз дагы кошулабыз. Жетишип калалычы. Ушул видеодан бүтүрөйүн деп атам эле, видеонун башында көрдүңүздөр. Бирок бул жакта дагы мындай ушул бузуу иштери кызуу жүрүүдө экен. Дагы да ошол Ош районуна чейин уланта берели анда видеону. Ол жерде мынандай тосмолор бар эле. Аларды алыптыр. Анан тепкичтерин да бир бөлүгүн алыптыр. Ушул супермаркетке кире турган. Бул бурчка деле снос деп жазылып турат. Эми алышат экен. Ассаламу алейкум. Чегара ушу жерге чейин болуп атат ошондо? Ушу жерге чейин оңдодуңар. Жакшы. Мынакей мыйзамдуу чегарасы ушул жак экен да.
жаңылап оңдоп атат экен. Тегин иштерин жүргүзүп. Мурда дээрлик ушул жака чейин чыгып турган эле да. Мына курсту да көрүп коюңуздар. Доллар 87 сом 30 тыйын болуп жатат. Сатып алуу. Сатуу 87 сом 80 тыйын. Евро 91 сом. Сатуу 92 сом. Орус рубли 97 тыйын. Сатуу 1 сом 1 тыйын. Комментарийде ушундай жазып коюңуздар, эгер азыр нон-стоп кылып эле бир да токтотпой пауза кылбай эле тартып атам. Ушундай тарта берелиби, токтотпой эле башынан аягына чейин. Ушундай форматтар жакса биздин көрүүчүлөрүбүзгө, биз да токтотпой тартып турабыз. Үзбөй кадрды. Бул жак шаардык тиш дарылоо поликлиникасы. Биринчи кабат ушул үйдүн. Бул жакта да тосмолор бар эле, алдырып коюптур мына темир тосмолору. Людмила базары, Чакан базары. Жактардагы ошол контейнерлердин бир бөлүгү алыныптыр. Комментарийге болсо, дагы жазып коюңуздар өзүңүздөрдүн пикириңиздерди. Мындай ошо болгон жерди эле тарттыра бериңиздер, баягы снос болгон же өзгөрүүлөр болгон жер десеңиздер, аларды деле тартабыз анда. Кандай форматта деле. Кыскасы комментарийге ушул өзүңүздүн оюңуздарды жазып туруңуздар. Сөз түрдө көпчүлүктөрдүн сунуштарын эске алабыз да. Мен дагы ошол шаардын ар булуң бурчунан тарткан аракет жасап атам. Видеолор чыгып эле атат. Биздин Машина Кези каналынын YouTube баракчасына кирип туруп эле ошол видеодон пункту басып туруп өзүңүзгө жаккан темадагы видеолорубуздан көрүп маалымат алып алсаңыздар болот. Кыйла кенен, арамызда кыйла кенен болуп калган. Аркы бетинде дагы бир аз ошондо чыгып кеткен объектилердин дагы бузуу иштери болуп атат экен.
айтмакчы ушул Уркуя Салиеванын көчөсүнүн бир бөлүгүн тартканбыз. Областтык балдар ооруканасынын айланасы ошол тараптагы территорияны анан ошол буюм эски буюм базарынын жактыдагы темирек саткан катарларды дагы тартканбыз. 2 күндөй эле болду. Көрүп алсаңыздар болот ал жактан да маалымат алып. Мегакомдон ошол бул жактар алынса керек менин оюмча. Бетон. Анда эски баягында кафелдерин алып, темир кашаларын алып коюптур. Бул жагын талкалаттырса керек. Мынакей ушул Каникей энебиздин айкелип турган жеринен биз да ушул видеобузду жыйынтыктай беребиз. Дагы бир кайталап кетейин. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Ар бир видеобузду көрүп атканда өз ой сунуш пикириңиздерди сөзсүз түрдө комментарийде калтырыңыздар. Сөзүңүздөр жок болсо деле кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды жазып коюңуздар. Бизге бул деле кызыктуу. Баягы унчукпай эле жөн эле көрүп кеткенден көрө бир аз ушундай лайк басып, комментарий жазып кеткен көрүүчүлөрүбүзгө биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз.